Эми ал бир тууганыбызга айтарым, намазды уланта берсин, окуй берсин, Аллах субхана таала жардам сурап, колунан келген аракетин кыла берсин. Иншалла ошо хошоо акырындык менен келет. Жүрөгү да эс ала баштайт. Болгон адам баласы эмне ошол нерсе ибадатты таштабаш керек. Анан Алла тааладан жардам сурап, аракетин кыла бериш керек. Албетте адам баласы толук ыйманга же күчтүү ыйманга бир эле убакытта тез эле жете калбайт. Ошо акырындык менен жакшы болуш аста дегендей акырындык менен жетет. Анан ушундай убакта шайтан келип азгырат. Сен эчтеке болуп атасың, коркпой атасың, хошуң жок болуп атат. Эмне кыласың окубай эле койбойсуңбу дегенде ар кандай жаман ойлорду салат. Анан ошондой ойлорго берилип кетпей, адам баласы ибадатын уланта бериш керек. Сөзсүз түрдө эле бардык ибадатында хошоо болуп, аябай чоң жогорку деңгээлде окуу талап кылынбайт. Андайга жеткен адамдар аз. Бирок адамдар аракетин кылат колунан келишинче. Анан жардам сурап Аллата кыла бериш керек. Анан ошондуктан ошо менен кетип барып отуруп иншалла ошондой деңгээлге жетип калат. Аллах субхана таала жардам берсин.